Кара Буура районунда койлорду идентификациялоо жүрүп жатат. Азырынча аталган райондо жайгашкан Лушихина атындагы асыл тукум чарбасынын койлору каттоодон өтүүдө. Өткөн кылымдын 30-жылдарында советтик окумуштуу Михаил Лушихиндин илимий табылгасы менен түзүлгөн. Кара Бууранын Жуондөбө айылындагы асыл тукум чарбада учурда 6000ден ашуун кой багылат. Айыл чарба министрлигинин ветеринардык кызматынын директорунун орун басары Бектур Мырзабековдун айтымында, республикадагы аталган чарба сыяктуу кой чарбаларында учурда 35.000ден ашуун асыл тукум баш кой бар. Койлорду идентификациялоо иштеринин алкагында алгач аталган чарбалар гана сыноо иретинде идентификациялоодон өтөт. Иштер санариптештирүү аракетинин алкагында аткарылып жатат. Белгилей кетсек, буга чейин таласта уйду идентификациялоо иштери ийгиликтүү ишке ашырылган. Ал эми былтыртан бери жылкыдын идентификациялоосу жүрүп, учурда 50%га аяктап калды. Негизгиси бул биринчи этап, экинчи этап болуп жалпы республика боюнча баштайбыз. Ал үчүн азыр биздин ошол ЖИКС деп аталган жаныбарлардын идентификациялоо электрондук системасын толук кандуу иш башталыш үчүн тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатабыз азыр. Бул Кыргызстан боюнча бул эң малдын көбү бизде да, ушу Кыргызстан боюнча баягы илгирки союз абагында уяң жүндүү кой ошо бизде сакталып калган. Башка чарбаларга караганда эң Кыргызстан боюнча көбү бизде. Мисалы Каттаталда 3000, Оргочордо 1800, и Полутонки деп коет, Тяншанда айырда 1500 кой бар. Жылдан жылга малдын башы көбөйдө. Биз ок мамлекеттен биз козорашат атабыз, жалаң эле өзүбүз каржылап өзүбүз неме кылабыз. 2018-жылы 5500 баш болчу, азыркы күнү 6308 баш менен жаңы жылга кирдик.